Assalamu alaikum, hurmattуу мекендештер, hurmattуу кыргыз элим, амансыздарбы, тынчсыздарбы, арбаңыздар. Кудайга шүгүрлөр болсун, кайрадан ушул экран аркылуу, эфир аркылуу, биздин Актиет Аманат YouTube каналы аркылуу сиздер менен жүз көрүшүп турабыз. Жүз көрүшүп турганыбызга шүгүрлөр болсун. Урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар, Жалал Абад шаары муктаждар комплекси. Комплекстен жакшы жаңылык сиздер менен бөлүшөбүз. Албетте бүгүн кече күн айтып аткан өзгөчө зор жаңылыкты Кудай кааласа алдыда күндөрдө бөлүшөбүз. Мен ошол дарегинен, жеринен башкача бөлүшөм деп турам. Урматтуу туугандар, урматтуу мекендештер, бүгүн 20 март, эртең 21 март Норуз күнү келатат. Баарыңыздардын Норуз майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Албетте негизи эле кийинки ушул Норуз күндөргө жеткиргенди Кудайым насип эткен болсун. Жаз күн өзгөчө күн, жаз жарыш, күз күрөш деп коет. Жазда жалпы эли журтубуз айлана чөйрөсүн тазалап, көчөттөрдү тигип, ушундай бир иштер менен, же болбосо курулуш иштери менен аракетте болот. Биз дагы ошонун катарында комплекс кичинекей болсо дагы, эшигин алды таар болсо дагы, бирок ошол жерге ылайыктуу көчөттөрдү тигип, бир өзгөчө бир чакан болсо дагы бак тигип, бир ушундай бир эме кылайлы деп аракет кылып атабыз. Бүгүн Атайы Оштон бир эжекелерибиз келип, бизге өзгөчө жумуш жасап берип кетишти. Келгенде тосуп алдык элек. Мен азыр ушу иштеримди бүтүрүп келсем, уже жумуштардын баарын бүтүрүп кетишиптир. Эмне жумуш экенин алдыда бөлүшөбүз. Андан сырткары, урматтуу мекендештер, Россиядагы мекендештерибиз, бизди колдоп аткан бир туугандарыбыз көп. Мына ошолор кече күнү Россиядан муктаждар комплексине эмне салып жүргенин көрөбүз. Жүрүңүздөр. Кудай кааласа, биз азыр мартиче ушул даярдык көрүп атабыз. Мартиче ушул комплекстин, муктаждар комплексинин ачылышын жасап калсак деп. Мен өткөндө бөлүшкөм муктаждар комплексине момундай иштетилбеген холодильниктер болсо, ашыкча турган муздаткыч же телевизорлор болгон болсо, ушул жерде муктаждар үчүн берсеңиздер, ушулар пайдаланып, колдонот эле деп мен сунуштагам. Мына бул муздаткыч Россиянын, мен так сурап алып турмун, кечирим сурайм, Чита шаары деп ошо чамасы. Же кыскасы ушу Россиядан атын дагы эсимен чыгарып атам, атын билет элем, эсимен чыгарып атам, аз карап алып турмун. Мына биздин атыбызды жазып, круговой Жалал Абад, телефон номерибизди жазып, атайым момундай, бирок буу, но таза муздаткыч салып бериптир, караңыздар. Алла разы болсун, ушул муздаткычты салып берген бир тууганыбыздан Алла разы болсун. Кудай кааласа ушул жерде муктаждар үчүн кызмат кылат иншалла. Дагы да мен сунуштайм, кимин үйүндө ашыкча телевизор, ашыкча муздаткыч болгон болсо, берсеңиздер, ашыкча иштетилбей эле турган болсо, ушул жерде муктаждар үчүн бериңиздер, ушулар пайдалансын. Силер сыяктуу эле пайдалансын. Сиздер менен биздер сыяктуу эле телевизорун көрсүн, муздаткычына тамак ашын муздатып, таза кармасын. Ушуну сунуштайт элем. Биз азыр орозо башталарына 24 күн калды. 14-күндө башталат болот, Кудай кааласа. 20 март экен бүгүн. Кудай кааласа 20 күнүн тегерегинде калды. Биз ачылышка орозонун алдында жетишип калайлы деп аракет көрүп атабыз. Бирок, урматтуу достор, бизде жакшы идея болуп атат. Орозо убагында ифтарлык кылганча эки жумушту бир жасасакпы деген ушундай идея болуп атат. Аны дагы алдыда көрөбүз. Кудай кааласа, кеңеше турган устаздар менен кеңешип, дагы да сиздер менен алдын ала 10 күн, 15 күн алдын ала биз бөлүшөбүз. Биз азыр могул комплекстин алдына чакан кичинекей бакчабыз бар, билесиздер. Арчаларды кече күнү тиккенбиз. Пальмаларды тиктик элек. Мына пальма уже кадимкидей баягы кичинекей гүлдүн гарашогунда отуруп, ошол жерде питание жетпей кысылып, жакшы көгөрө албай атты. Биздин ол жерге көчүргөндөн кийин караңыздар, уже көгөрүп, кадимкидей уже жандана баштады. Биз ушул жерге мындай кара топурак, атайын кара көң аралашкан топурак ушул жерге жайып, дагы башка көчөтпү, же газонбу, же роза гүлдөрүнбү тиксек деп турабыз. Азыр атайын тоодон
Момундай ушундай кара топурак аралашкан көңдү атайын ал жактан алдырып, ушул жерге растаганып турабыз. 2 күндөн бери усталарыбыз келип атат. Мен материалдарын алып беришим керек элем. Ол жерде чаканын чагылып бийиктигин ограждение тосушу керек. Как раз ошол башталганга чейин көң ичине түшүп калат экен, жакшы болот экен, Кудай кааласа. Мына ушундай достор, жүрүңүздөр. Мен жанагы эжелерибиздин жасаган жумуштарын бөлүшкө дейин. Балдар аянчасын көрүп атасыздар, кулоозун, Урматтуу достор, керемет. Мынакей. Кереметтүү момундай чөткө сонун болгон, аба ырайын тазалап тура турган, ушул жерге башкача бир жардамын берип тура турган, үйдүн ичинде чаңдарды соруп тура турган, тазалыкты сактап тура турган момундай гүлдөр. Геран гүлү дейт, дагы башка гүлдөр дейт. Ар бир айнекке 3төн арашот алдык. 18 айнекти 3кө көбөйткөн болсоң, 36 52 гүл болуп калабы, 52 гүлдү ушул жерге мына азыр бүт бардыгын даярдап берип беришти. Жүргүлө мен үйдүн ичин да көргөзөйүн. Мынакей, азыр пока биз бир комнатага тизип турдук. Ичкериден кирип көрөлүчү, жүргүлө жанынан. Чоң атанын машалла, мынакей. Мынакей, керемет. Мына. Бул үйлөр жылуу эле, мен азыр бир үйгө коюп тургула деп сурандым, себеби карап турганы дагы ыңгайлуураак болуп турат. Биз ар бир үйгө кирип, айнектерге кирип, баанда жашоочулар келгенге чейин биз ушул жерден эле карап туралы деп ушул жерге суранып ушул жака койдурдук. Мынакей. Момундай болгон гүлдөрдү мен атайын суранып, булдун азыр бизде фантазия момундай болуп коюп атат. Мисалы, бир подоконникке мисалы айтайын, мисалы. Мынакей. Мынакей, мен көргөзүп коечу, Жумаш. Мына, бир подоконникке ушул эмеде коюлат. 3 гүлдөн куду ушундай формада 3 гүл тизилет. Көрдүңүзбү? Ортосунан чакан кичинекей гүл коюлат экен. Эки чекесине момундай гүл коюлат. Эми бул дагы насип экен, ушул эжелерибизге буйруган экен. Атай Оштон медреседе кызмат кылган эжелерибиз бар экен. Мына ошол эжелерибизге насип эткен экен, келип тигип берип кетишти. Кече күнү мага Фурхаттан бир эжебиз байланышкан, өзү Россияда экен. Бирок Куршапта экен. Куршапта апасынын 50дөн ашык гүлү бар экен. Ошо гүлдүн бардыгын берейин деп чоң гүлдөр видеолорун жөнөткөн. Эми насип буйрук экен, ушул эжелерибизге буйруган экен, келип атайын монтип тигип берип кетишти. Идиштерим болсо, Жалал идиш саткан Кургавойдо бир эжебиз гүл идиш сатат экен. Мына момундай жашылдардан бир 12ни берген, плюс 2 гүлүн берген. Калган момундайларын кичинекей идиштери менен өздөрү ошол Оштон алып келишти. Жүр бул жакта көрөлүчү. Мынакей. Мына. Көрдүңүздөрбү? Сонун күнестеп, чөткү болуп, уже мына үйдүн аурасы өзгөрдү. Чындыгында башкача өзгөрдү. Башкача көрүнүп турат, көрүп атасыздар. Кудай кааласа, бул үйгө кызмат кылат. Анан дагы мен бир нерсени айтып кетейин, наркыларды көргөзөйүн да. Бул идиштер дагы башкача идиш экен. Мисалы, муну көргөзүп берейин, Мына сууну куюп бересиздер, Мынакей, бөлүнүп чыгат экен. Мынакей. Түгүндө суусу бул жакта болот экен. Керектүү сууну өзүнө тартып алат экен. Мен атайын ушул идиштерди тандадым. Бул идиштерди мен өзүм тандап, ушундай идиш болсо экен деп неме кылдым. Башын өзүм ошол эжебиз берди эле. Калганын жанагы эжелерибиз болсо, ошо Оштон идиштери менен алып келип, момундай кылып, сонун кылып отургузуп берип кетишти. Мынакей достор. Биздин устатыбыз Раматылык Чубак ажы дагы ушунчалык гүлдөрдү жакшы көрөт эле. Гүлдөрдү жакшы көрүп, гүлдөрдү карап, сонун кылып суусун куюп ушинтип карайт эле. Азыр дагы биз ойлонуп турабыз, дагы башкача формаларда кошсок болот. Азыр бир үйгө ушундайдан экөөнүн артынан бирөө болуп атпайбы? Карап көрүп, муну дагы башкачасында кошсок болот. Мына ушундай достор. Биздин комплексибиз болсо кыскача көрдүңүздөр, бардыгы даяр. Комнаталарыбыз даяр, айнек бардылар, палас, килемдер. Момундай
Kukoni mebellerimizin бүт бардығы даяр gördüңүздөр. Сонун болгон коз, сонун үйлөр, обойлор, потолоктор, люстралардан бери өзгөчө чындыгында. Жүрүңүздөр, мен чоң атанын бөлмөсүн дагы көргөзөйүн, ал жакта дагы. Чоң атабыз жашап отургандар, көрөлчү келелчи чүкү. Мынакей мындай болгондагы дайыр чоң момундай гүлдөрдү дагы ушул эжелерибиз берди. Мынул гүлдү болсо мен билбейм. Комплекстин алдына бир эжебиз коюп берип кетиптир. Ким экенин билбейм, белгисиз. Алла разы болсун. Караңыздар, ушундай чөткү сонун гүлдөр. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Чоң ата кандайсыз? Yakın. Дәмді алып атасызбы? Гүлдөр кандай сизге? Гүлдөр жактыбы? Bizler жақсы. Гүлдөрдү карап отурасызбы? Koyup koyup. Кой тур. Ушу гүлдөргө суу куюп, өзүңүздү алаксызбы да? Kim bilir onu aytar mı? Гүлгө кызыкпайсызбы анча? Gülge kızıklayım. Кызыкпайсызбы? Ама сиз куя болсаңыз башкалар кирип коюп турушат дейм, а? Гүлдүн жардамын билесиз да, бирок үйдө чаң болбойт, абаны алмаштырып турат, чаңды соруп турат. Негизи эле бул гүлдүн үйгө болгон жардамы башкача. Адамга дагы пайдасы тийип турат. Ар бир үйдө негизи гүл өсүп турса, үйдүн аурасы да башка болот, абасы да башка болот, тазаланат дегендейчи. Öyle versin. Кантип тазаланат? Жакшы отурасызбы? Yatamam. Мынакей, эжелерибиз келип не дейт анан сизге? Geceler kedi ben hiç işlemiş kan yok mu? Kızıldan geldik etti. Kalarga Mallorca'da. Маевкага келип турбадың, а? Алар атайын чоң ата Оштон бир медреседен ушул жерге гүл тигели деп келишти да. Ошо иши болгону гүл тигип эле кетишти, башка иши жок. Гүл тигип кетишти. Жалпысынан ушу 50 үйгө жакын гүл отургузушту. Ар бир комнатага 3төн гүл отургузат, ар бир айнеке. Азыр пока сиздикине көп коюлду, кийинки бөлмөлөргө бөлүнөт. Курсаңыз кандай, жакшыбы? Жақсы. Тамак иштиңизби? İçkirim Жакшы. Ден соолукчу? Soğuk жақсы. Зерикпей атасызбы? Физзарядка чыгып атасызбы асвешке? Тренировкага? Мал çıkıp koyun. Басып туруң, чоң ата, басып туруң. Мына ушундай достор, мынакей ушул чөткү болгон мынакей гүлдөр, караңыздар. Сонун момундай кооз гүлдөр. Ушул азыр пока ушул эки семьянын үйлөрүнө, жылуу үйгө, анан караганда удобный болуп турсун деп ушул жакка коюп турдук. Бул жакта дагы мынакей көргөзөлү, караңыздар. Мына сонун болгон кооз чөткү гүлдөр. Мына. Кудай кааласа чоң атабыздын үйүнүн абасын тазалап, аурасын жаңыртып, бир башкача эме болуп турат иншалла. Чоң атабыздын душу мынакей ушул жерде бир жумада бир, кеде жумасына эки өзүм досторум келип, каралашып, жуундурушуп, сакалын алып, чачын алып карашып атышат. Алла разы болсун. Эжелерибиз кирип атты эле азыр, кирип турган, карап турган эжелерибиз жок. Бирок ушу өзүбүз балдар менен кирип, колдо келишинче караган аракет кылып атабыз. Чоң атадан кам санаа болуп аткандар, эч кандай кам санаа болбоңуздар. Кудай калса колдо келишинче аракет болуп атат. Дагы да чоң атабыз Ошту сагынып турат. Жакында Ошто больницаларга бир сыйра алып барып, көргөзүп, өткөрүп келсек деп турабыз. Бирок күн толук токтосун. Ал жакта да чоң атабызды жүдөтпөй тургандай болуп, азыр бир күн жамгыр жаап эле, бир күн токтоп эле, ушу март ичи ушундай болуп атат. Күн ачылса, Кудай калса больницаңызга барабыз, чоң ата? Жамгыр толук токтоса? Күн açılar Kудай kalasa. Кудай кааласа иншалла. Böyle durmaz.
Ооба, ушу март ичи кичине жаап, ачылып, жаап, токтоп ушундай болуп атат. Мына Кудай калса жакында барабыз, Ошуңузду уже сагынсаңыз керек, Сулууларыңызды, ошуңузду сагынсаңыз керек уже. Жанагы сулууларга султандык акым бар деп сагынып атсаңыз керек. Мындай кылып койсоңуз жакыныраактан. Урматтуу Береке базарында, Береке кафесинде иштеген эжелер, Оштогу чоң атабызды карап аткан Айгүл эже, Айжан эже, дагы Айгүл эже, Элмир эже бардыгыңыздар. Жалпыңыздарга чоң атабыздан жылуу салам. Чоң атабыз сиздердин сагынып тургандыгы жүзүнөн көрүнүп турат. Балким сиздер келип кусалыгын кичине болсо да таркатып кетсеңиздер да болот. Мүмкүнчүлүк түз бергенде эле аракет кылат элек, такси коюп бергенде эле аракет кылат элек, келип кетсеңиздер болот. Болбосо жакында барабыз. Албетте чоң атанын жүзүнөн көрүнүп турат. Жалпы сиздерди, жамаатты, Ошту дагы да сагынды. Негизи чоң ата экөөбүз мындай деп сүйлөштүк. Ошту сагынганда, Ошко барып Оштун сагынычын таркатып, Жалал Абадты сагынганда дачага келип эс алып, дем алып, биз менен аралашып, күбүрөшүп, баарлашып, бизге дуасын берип, айрыкча чоң ата экөөбүз кимибиз биринчи үйлөнөбүз дегендей тамашалап сөздөрдү сүйлөшүп, мына ушундай нерселер болуп атат кыскасы, чоң ата. Кыскасы жакында ушундай Ошко барабыз. Кудай кааласа чоң атадан камсанабаңыздар. Бардыгы жакшы. Чоң атабыз телевизорго деле көп деле кызыкпайт экен. Телевизор кээде көрөт, кээде көрбөйт. Азыр эжелерибиз бардыгын ол жерлерди жыйнап койгон экен. Жеп ичкен тамактарды деле колдон келишинче аракет болуп атат. Эми кыжалатчылык болбосун, холодильникти деле көргөзүп коеюн, эмне бар, эмне жок. Мынакей момундай сметаналар, ушундай тамактар, эми колдон келишинче нерсе болуп атат. Кыскасы чоң атаны ачка калтырып койгон жерибиз жок. Мен Жалал Абадта болгондо күндө ушу 2 мал жылуу тамак ташыганы аракет кылып атам. Өзүм жокто досторума айтып, балдарыма дайындап, кыскасы чоң атаны кароосуз калтырбаганга аракет кылып атабыз, кароого аракет кылып атабыз. Мына ушундай. Чоң ата. Жакшы барат. Кыжалатчылык жок бека? Жок. Жал жок бизге? Жок. Мына ушундай. Кудай кааласа секин-секин көрүнүшүп атат. Секин-секин баардыгы жакшы. Үйдө жылуу суулар чыгат билесиздер. Термоздар иштейт. Тефальдарына чай коет. Мол тамак ысыткычы бар. Үйдүн ичи азыр паровой ысып атат, жылуу. Бир гана ушул жалгыздык, кусалык, анан багандай сагынуу, зеригиштүү жалгыздык. Ошол гана бир аз чоң атаны ойлондуруп түйшүккө салбаса, калганы Кудай кааласа колдон келишинче аракет жакшы баардыгы. Мына ушундай достор. Аманчылыктарда көрүшкөнчө достор, бул видео без монтаж кирет. Ушул видеолорду башкалар менен бөлүшүп коюңуздар. Биздин Ак ниет аманат YouTube каналына катталыңыздар, подписацияны басыңыздар, лайктарды басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Кыскасы биздин бандай друзьябызды көбөйткөн жардам бериңиздер. Жок дегенде мен мурда көңүл бурбачу элем. Канчалык друзьяң көп болсо, ошончолук ишиң алдыга тез жылат экен, жеңил болот экен. Ошондуктан келиңиздер, бир курчоого алынайлы, 5 манжа бөлөк бирдек биз биригейли, көп иштерди жеңилдик менен жасайт элек. Анан номерлерди сурап аткандар үчүн биздин Ак ниет аманат YouTube каналында жайгашкан. Бу да жок, азыр айтып кетейин. WhatsApp 50 сом номер бар, 705 менен 33 77 90. Сбербанк карта Эрболот деп чыгат. Эч кандай күмөнсүз которо бериңиздер. Улам сурап атасыздар. Бул Эрболот сенин атың эмескен го, тиги бу депчи. Ал биздин фондко ачылган. Сиздер эч кандай күмөнсүз эме боло берсеңиздер болот. Ар бир салган аманатыңыздар, көрүп атасыздар, даректерине жетип, мына ушундай сонун иштер болуп атат. Жакында биз комплекстин ачылышын кылабыз. Урматтуу достор, экинчи жаңылыкты уккандачы көздөн эмес, жүрөктөн жаш чыгат, жакында көрөсүздөр. Өтө өзгөчө жаңылык. Мен жөн эле сиздерди дүргөтүп баяндай кылган жерим жок. Ушунчалык башкача адамдар бар экен. Мен бу дүйнө жакшы адамдар бар үчүн сакталып турат деген чын экен. Кудай кааласа, бүгүн саат азыр 5:30 болду. 1 сааттан кийин Красноярскден атайын биз үчүн Ошко азыр самолетко отурат. Ким экени, эмнеге келатканын мен айтпай турайын калганын. Атайын биз үчүн кече билет алды. Мына азыр Ошко учат. Кезигебиз, жолугабыз, жүзмө жүз көрүшкөндө сиздер менен бөлүшөбүз.
Başka çağa var. Çın elevi de tangalastar. Koyçu mederdeyizler. Kuda kalasa. Uşul gündörde Kudayım buyruğanını nasip etkende şükürler olsun. Ben köpten köp surangan bu gündörde. Kudaydan tilenip dua kılıp uşunçalık surangan. Kudayım bere görsöken, jakın gündörde verseken de uşunçalık dua kıldım elem. Kudayıma şükürler olsun. Niyetimizge akırındık menen sonun jetkir boladi inşallah. Ana şunday dostlar. Çoğun atay gözden jalpыңızдарга жылуу салам. Assalamu alaikum. Жақсылар көп болсын. Ана емошта сол аянтыға қарата ақылға бұрынға береке берсін. Bereket versin, bereket versin. İş olur. Lavat başa yakın düşürse de kırk var eken.